Балдар, биз бүгүн сабагыбызда заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повестиндеги Майсалбектин каты жөнүндө сөз кылабыз. Силер Майсалбектин катын окугансыңар да, Ал кан майданда жүрүп, мекени тапшырган ыйык милдетти аткаруу үчүн өз жанын өзү кыюуга барат. Бирок ошол өз жанын өзү кыюуга бараардын алдында түн ортосунда отуруп, энесине боор оруп, өзүнүн чилбоор экендигин билдирип, энесине узун кат жолдойт. Эжеке, чилбоор деген сөздүн маанисин түшүндүрүп бериңизчи. Боор оруу, боор эзилүү деген сөздөр айтылат. Ал эми чил канаттуу куштардын ичинен эң эле боорукер куш катары эсептелет экен. Эгерде кокустан шериги жаракат алса, шеригин таштай албай айланчыктап учуп жүрө берет экен. Ошондуктан чилбоор деген сөз тууганчы, боорукер деген маанини түшүндүрөт.